Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tuğandar, Allah Taala bugünkü büyük günü üstü berekeli kılsın. Bilip bilbestен жасаған günөлөр üstü жараткан geçirip акыретдеги даражалар üstü Allah'ın büyük kılsın. Şul акыретдеги даражалар üstü büyük kılsın деген sözgө men kıskaça токтолуп кетейин дедим. Адамдын жашоосунда мына ушул дүйнөдө адам убакыт мезгил менен жарышып жашайт. Адамдын жашоосу баягы время деньги деп коетпу, убакыт мезгил, мына ушул мезгил менен алышып, жарышып, ушул дүйнөдөгү результат, мына ушул дүйнөдөгү биркем дүйнөдөгү болгон аброй, биркем дүйнөдөгү болгон байлык, мына ушул дүйнөдөгү болгон адам үчүн зарыл болгон нерселер аябай толтура экен. Мына ушул нерселер деп жашап келет. Ошондуктан көпчүлүк адамдарды акыреттеги даражасы көп деле ойго салбайт. Адамды ойго салган нерсеси бүгүнкү күнү жана эртеңки күнү мына ушул жашоодо өзүнүн абалы, анын ошол эң жакын адамдарына багыштаган, өмүрүн багыштаган ошол абалы, анын финансылык абалы, анын коомдогу статусу, аброю, кыскасы мына ошол нерселер дайыма адамды волновать этип келет. Ошондуктан мына ушул жашоодогу ушул биркем дүйнөдөгү нерсенин артынан кууп жүрүп, чапкылашып жүрүп, мынакей урушуп, бөлүнүп, жарылып, бири-бирибизге душман болуп, мына ошентип жашообузду өткөрүп келебиз. Бизден алдыңкы канчалаган адамдар өткөн бул дүйнөдөн. Бийлик ээлери үчүн кандай деген чоң бийлик ээлери, байлык ээлери үчүн кандай деген улуу чоң ушундай байлар өткөн. Бирок биз тирүү адамдар үчүн бул биркем дүйнөдө мындай тарыхтар көп өзүнүн мындай бир жакшы бир таасирин бере бербейт. Эмне себептен туугандар? Аллах субхана ва таала мына ушул адамдын табиятына мына ошондой алсыз бул дүйнөдөгү болгон кооздолгон нерселерди жараткан, мына ушул пенденин табиятына, анын жүрөгүнө сүйкүмдүү кылып киргизип койгон. Ошондуктан бизде бул нерсенин границалары немерен. Шариатыбызда бир эреже бар. Мына ошол эрежени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөтүп, осуят кылып таштап кеткен. Ал эреже эгерде ишке ашкан болсо, демек сөзсүз түрдө ошол туура ишке ашкан болсо, анын пайдалуу жактары болот. Эгерде жок бул нерсе ишке ашпастан адамдар унутуп таштап жибере турган болсо, сөзсүз түрдө өзүнүн терс таасирин бул нерсе берип келет. Ал туугандар, мына ушул дүйнөдөгү болгон бардык рахатты, дүйнө жашоосундагы болгон бардык кайфтын баарын бузган, рахатты талкалаган, адамдын жүрөгүнө ушундай бир кайгыны тарткан, адамдын эртеңки күнүн ушундай бир кара булут бастырган бул өлүм болот. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Акфиру мин зикри хадимил лаззат". Мына ошондой рахаттарды, таттуу нерселерди сындыра турган нерсени көп силер эстегиле деди. Мына ошол нерсени эстеп жүрүү бул мусулман адамдын, чыныгы Кудайга таква болгон мусулман адамдын образында ушул нерсе сөзсүз түрдө болуш керек. Өлүмдү адам эстеп жүрүш керек. Бирок бул өлүм туугандар адамдарга ошондой бир терс, негатив, адамдардын ушунчалык бир рахаттанып турган, ушундай бир жыргал жашоосуна ыңгайсыздык, дискомфорт тартуулап, көпчүлүккө бул нерсе жакпайт. Мындан башка тема жокпу? Эми бир жакшына эс алып отурганда мындай эле жөн эле эс алып отурсак болбойбу? Сөзсүз түрдө ушул нерсени эстеш керек беле. Кыскасы ушул сыяктуу нерселер. Туугандар, бул рахатты сындыра турган өлүм, бул адамдын денесиндеги болгон шахват, адамдын каалоолору, мына ошол адамдын каалоолорунун баарын, аброюн төккөн жана төмөндөткөн нерсе болуп келет. Адамдын акыретин жакындатат. Өлүмдү эскерип туруу адамды күнөөлөрдөн тартып турат. Адамдын таш сыяктуу болуп, Аллах Таала Кур'ан Керимде айткандай: "Фахия кал хижарати ва шадду касва", адамдардын жүрөктөрү таш сыяктуу, балким ал
таштардан дагы каттуураак деп Аллах Таала Бакара сүрөсүндө айтат. Мына ошол адамдын жүрөгү таштан дагы өткөн, таштан да каттуу экендигин баяндайт. Кимдеги мына ушул өлүмдү эстей турган болсо, туугандар, ким өлүмдү эстеп өмүр сүрө турган болсо, мына ошол адамда сөзсүз түрдө 3 касиет пайда болот. Өлүмдү эстеп жүргөн адамдарда мына 3 жакшы нерсе пайда болот. Бул адам кечирим сурашы, Аллах Таалага тооба кылып күнөөсүнөн кайтуу. Мына ошондой күнөөсүнөн тооба кылуу, мына ошондой нерсе адамга насип этет. Пенде өзүнүн жасап жаткан туура эмес нерселерин бул көрүп баштайт. Ошону өзүнүн тутуп турган иши туура эмес болуп аткан болсо дагы, мисалы көпчүлүк адамдар үчүн карманган жолу туура эмес, бул зулум, бул акыйкатка дал келбеген жол экендигин билсе дагы бирок ошол нерсени тутуп келет. Бул ошол адамдын жүрөгүнүн таш болгондугунун белгиси. Жүрөк таш болгондон кийин бул таш жүрөктөн жылуу сезимдерди күтүш бул пайдасы жок. Жакшылык күтүш пайдасы жок. Мээримдүүлүктү бул жүрөктөн күткөн пайдасы жок. Өлүмдү көп эстеп жүргөн инсандын жүрөгүндө каниеттүүлүк деген сезим пайда болот. Мына ушул көпчүлүк адамдардын бүгүнкү жашоосунда мына ушул каниеттүүлүктүн жоктугу адамдарга бактысыздыкты тартуулап келет. Тапкан дүнүйөсү, тапкан акчасы, эптеп ушул жеткен бир абалы, жашоодогу абалы эч качан ушул адамды бир рахат тартуулаган жок. Аз, жетпейт, эч нерседен каныкпайт бул. Кудайга шүгүр деп айтайын дебейт. Жок, дайыма карасаң, бул адам страдания менен жүрөт. Жүрөктө каниеттүүлүк жок. Адамдын жүрөгүн эгерде мына ушул каниеттүүлүк деген нерсе менен эгерде жүрөктү тойгузбаса, бул адамды бул дүйнөдө эч нерсе тойгуза албайт. Эч нерсе. Ошондуктан ушул адамдын, пенденин бул дүйнөдөгү жасап жүргөн нерсеси, анын көздөгөн максаты, сүйүп жүргөн нерсеси, мына ошол нерсесине жетип, бул адам ошол нерсесинин заложнигине айланат. Ошол нерсенин заложнигине айланат. Өлүмдү көп эстеп жүргөн мына ушул пенденин дагы бир жакшы пайдалуу жагы, туугандар, бул адамда Аллахка болгон ибадат үчүн болгон аракеттин пайда болушу бул жүрөктө пайда болот. Ибадатка болгон аракет пайда болот. Өлүмдү унуткан инсан бул адамда, туугандар, мына ушул өлүмдү эстеп жүргөн инсанга эгер 3 ушундай бир положительный нерселер, ушундай бир жакшы качество, касиет бериле турган болсо, өлүмдү унуткан инсандарда дагы мына ошондой терс, ошондой бир жашоонун белектери турат, качестволору. Бири, күнөөдөн токтобойт. Бул пендеге дайыма алдыда жашоо, аябай узун жашоо тургандай сезиле берет. Мен ушул күнөөлөрдөн тооба кылып, Кудайга кайтып, кийин ошол күнөөлөрдүн баарын жууп, тазалап койгону менде мүмкүнчүлүк, шансым болот деген сезим мына ошол нерсени жүрөктү жылытып турат. Дайыма шанс бар. Жетишем. Мен кичине азыр ушуну жасап алайын, бир аз тирилик кылып алайын, бутума туруп алайын, анан мен Кудайга ушундай ибадат кылып берилем, ушул бүт арам иштерди, взятканы, бардык нерселерди токтотом, таза жашоо баштайм. Жок, бул нерсенин же бир крайы көрүнбөйт, же бир алыскы бир горизонттон бир караны көрүнбөйт. Өлүмдү унуткан инсандын тагдырдын ага берген дагы бир белеги, бул туугандар, мына ошол өзүнө жетиштүү болгон нерсе менен эч качан бул каныкпайт. Качан көрсөң аз. 10-го жетем дейт. 10-го жеткенден кийин 100-тү болжолдойт. 100-гө жеткенден кийин 1000-ди көрөт. 1000-ге жеткенден кийин 10.000-ди көздөйт. Кыскасы, бесконечный бул адамдын алдындагы күлүк, ойлору, максаттары. Өлүмдү эстебеген инсандын дагы бир ушундай бир ага берилген дагы ушундай бир пенде, өзүнүн пенде, бул жаны ушундай бир алсыз пенде экендигин унуткан, пенделигин унуткан адам үчүн албетте эми Аллахка болгон ибадат бул адам үчүн оорго айланат. Жараткан Аллахка болгон ибадат бул адам үчүн оор. Аябай оор. Мына эгерде ушул физический бир напряжение деп ушундай физический күч жагын алып көрө турган болсок, туугандар, мына ошол пенсиядан өткөн адамдын ушу организм, табият өзүнүн кылаар ишин жасаган, одан адамда багы илгерки дене кумарынын дагы, потенциянын дагы бардык ошол илгерки жаштык кестеги доору өттү, кетти. Адам карыган сайын адам бул организм алсыз болду,
илгерки нерселерди көтөрө албайт жашты кестеги. Организм алсыз. Бирок ошол адамда алсыз болсо дагы балким мына ошол инсан үчүн намаз ибадаты, Аллах Таалага зикир кылуу, Аллах Тааладан истигфар сурап отуруу, мына ошол нерселер жеңил болсо, бул физический данныйлары тим эле зашкаливать этип аткан жаштарды көрсөң, 2 рекет намазга тура албайт. Спорт залда бул 5 саат, 6 саат күзгүнүн алдында денелерин, булчуңдарын, мүчөлөрүн кооздоп, ошол нерсени көрүп, ошондой таштарды көтөргөнү бул адамдын күчү көп. Бирок бул 2 рекет 5 минуттук намаз бул үчүн азап. Штанганы көтөрө алгандай көтөрө албайт. Адамдардын акылдуу, зирек, же акылдуу эмес, кыскасы мына умный, неумный, проницательный, ошо кайсы критерий менен биз ушул нерсеге карайбыз. Көпчүлүк адамдар үчүн балким акылдуу болуп сезилип аткан, мисалы ошол миллиардтарды жеткен байлар ошолордун көз карашында акылдуу болуп атса, ошол миллиардтарды ээлик кылган, миллиардка ээ болгон ошол бизнесмендердин сүйлөгөн сөздөрүн карасаң, уксаң, ал жерде акыл самый необходимый, эң биринчи ушундай необходимый атрибут экенин, эмес экендигин алар айтып атышат. Эмне үчүн дегенде бул дүйнөдөгү көбүрөөк мына ошондой баягы адамдын тез чечим кабыл алып, кандайдыр бир ишти, бир кадамды жасай турган болсо, көбүрөөк ойлонгондон көрө, ошондой прагматик болгон, ошондой бир табиятка ээ болгон инсандар финансылык жактан же башка ушундай бир иштерден ийгиликтүүрөөк болуп чыгат. Акылдуу адамың ойлонуп турганга чейин. Ошондуктан бул жерде акылдуу дегенде бул адамдын дүние тапканында, акча тапканындагы болгон нерсенин негизинде биз акылдуу же акылы жок деген нерсени биз чыгара албайбыз. Биз мындай нерсени, ушундай бир тыянак чыгара турган болсок, бул биз шариятыбыздын бизге көрсөткөн нерсенин негизинде гана биз чыгара алабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын айткан нерсесинин негизинде айтабыз. Аллах Таала Куран Каримде айткан болсо, мына ошол Кудайдын сөзү, Курандын аятынын негизинде айтабыз. Эгерде мен бир сөз сүйлөй турган болсом, туугандар, бул жеке менин личный өзүмдүн мнениям эмес. Эмне үчүн дегенде, туугандар, Аллах Субханаху Таала Куран Каримде «Валя тақфу ма лайса лака бихи илмун» деп аябай чоң каттуу тыюу салган. Сен билбеген нерсеңди сүйлөбөгүн деп тыюу салды. Эгерде мен ушул ыйык минбарга чыгып, Аллахтын сөзүн сүйлөймүн деген адам боло турган болсом, мен ушул жерден калыс Кудайдын сөзүн, пайгамбардын сөзүн мен сүйлөшүм керек болот. Эгерде мен ал нерсени сүйлөсөм, мен демек Аллах жана пайгамбарына кыянаттык кылган болуп эсептелем. Мен айтып аткан нерселер бул жеке мен өзүмдүн от себя эмес, бул Кудайдын сөзү, пайгамбардын сөзү болуп эсептелет. Жана ошондой эле ар бир мусулман инсан үчүн дал ушул нерсе жүрөгүндө бекем орношу зарыл. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мынакей бир хадисте келип атат. Момундардын арасынан эң акылдуулар кимдер дегенде пайгамбарыбыз жооп берип атат. Аксарухум зикран лил маут. Эң көп өлүмдү эстегендери ва ашаддухум исти'дадан ла. Жана ошол өлүм үчүн эң даяргелдиги бекем болгону улайка хумул акияс. Мына ошол адамдар эң акылдуулар деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Туугандар, башка бир хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямдын айткан бир сөзү бар. Ал-кайису ман дана нафсаху ва амила лима ба'дал маут. Вал ажизу ман атба'a нафсаху хаваха ва таманна ала Аллах. Данышман, акылдуу адам, ал өлүмдөн кийинки абалына иштеген адам dedi. Кам көргөн адам dedi. Өлүмдөн кийинки абалга болгон кам көргөн адам эң акылдуу жана данышман dedi. Алсыз адам ал бул дүйнөдө өзүнүн жанын, шахват каалоолорунун, ошол денесинин каалоолору, адамдын баягы жүрөгүндөгү болгон стихиялар болот го, мечтать не вредно дейбиз. Мына ошол стихиялардын артынан салып жиберген, ошентип өмүрүн сүрүп, андан соң бул дагы Кудайдан эч нерсени жасабастан, дагы отеменна алаллах, дагы Кудайды мээримдүү, Кудай боорукер, Кудай бизди сүйөт, Кудай бизди кечирет деп дагы Кудайга бул үмүт арттырып жүргөн, мына ошол инсан эң алсыз инсан деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Туугандар, адам кандай өмүр сүрбөсүн, мына ушул жашоодо кандай өмүр сүрбөсүн, ким үчүн кандай бир функция бул дүйнөдө өзүнө ушундай возложенный функциялар болбосун, ошол нерсени аткарбасын, кандай тармакта иштебесин, кандай жоопкерчилик жүктөлгөн болсо ошол жоопкерчилигин көтөрүп, ошону аткарып, айтор адамдык жүзүн жоготпой ушул өмүрүндө
кичине бир адам болуп, Аллахка болгон чыныгы пенде, калыс пенде болуп өмүр сүргөн болсо, мына ошол адам үчүн эң зарыл нерсе мына ошол адамдын ушул жашоо жолунда мына ушу дүйнөдөгү болгон акыркы чекити. Бул чоң жашоосундагы болгон жирный точкасы кайсыл жерде жана кандай абалда келет ошол адамга өлүм. Мына ошол нерсе эң зарыл нерсе, туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир айткан сөзү бар. Иннамал а'малу бил хаватим. Адамдардын жасаган иштери бар концовкасы менен болот. Любой ишти жаса сен, кандай иш кылба, сен бирөө менен дос бол, бирөө менен аке-уке бол, сен бирөө менен коллега бол. Ким болбогун, кандай болбодун, сен ошол мамилелериңдин эң акыркы финал менен ошол нерсеге баа берилет. Эң акыркысы менен баа берилет. Вот адамдын туугандар жашоосу дал ушундай болот. Ошон үчүн пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бизге үйрөткөн бир осуяты бар. Айткан: "Салуллаха хусна ал-хатима." Кудайдан жакшы аякты сурагыла деген. Жакшы аяк. Бул жакшы аяк дегени туугандар, адамдын ушул дүйнөдөн жаны чыгып бараткан кезде, мына ошол адамдык жүзү менен мусулман болгон абалда ушул дүйнө менен кош айтышканды Аллах насип эткен. Бул эң жакшы нерсе. Арам болуп бир жерде өлүп калгандан Аллах өзү сактасын. Жаман өлүмдөн Кудай сактасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге айтып келген: дайыма Кудайдан сурап жүргүлө. Күтүлбөгөн өлүмдөн сактагын деп сурап жүргүлө дейт. Мына ошол күтүлбөгөн өлүмдөрдөн Кудай бизди сактасын. Жаш, энергиясы ушундай ашып ташып турат. Чоң ылдамдыкта баратып, мисалы ушул авария болуп, мынакей күтүлбөгөн жерден А деп оозунан А тамгасы чыкпай туруп, бул адамдын жаны чыгып кетет. Кабырларды зиярат кылып туруу бул жакшы нерсе, туугандар. Кабырларды зиярат кылуу, мына ошол жерге барсаң, кабырдын арасына кирип, аралап, зиярат кылсаң, ошол жерден көрөсүң. Сенден өткөн акылдуулар, сенден өткөн кыйындар болгон. Ошолордун баарынын ичер суусу, жуткан абасынын аягы келген. Ошондуктан алар жер астында жатышат. Биз дагы ошондойбуз. Менин, сенин жана баарыбыздын Аллах тарабынан берилген өлчөнгөн ошондой өлчөм бар. Ошол нерсени эч качан унутпай жүрүшүбүз керек. Мынакей азыр жума күнү окулаткан Кахф сүрөсүнүн ошол акыркы аяттарында келип атат. Аллах субхана ва таала мына ушул аятында айтып атат. Кул хал нунаббиукум бил ахсарина а'мала аллазина далла сa'юхум фил хаятид дуня ва хум яхсабуна аннахум юхсинуна сун'a. Аллах айтып атат. Айтты Мухаммад, мына ушул дүйнөдө эң зыянга учураган адамдардын кимдер экендигин айтайынбы деп айтпын деп Аллах таала айтып атат. Зыянга учураган. Туугандар, зыян деген сөздү мынакей биз банкрот деп билебиз, туурабы? Банкрот деген ушундай понятие, мисалы туугандар, бизде Курандагы эң кыска сүрөлөрдүн бири, бирок аябай ичине бүтүндөй чындык акыйкатты ичине камтыган Аср сүрөсү бар. Ошол сүрөнүн аталышы Аср дейт. Вал Аср деп Аллах таала мына ушул жерде убакыт менен, заман менен ант ичип атат. Туугандар, бардыгыбызга белгилүү. Адам эгерде бир нерсе менен ант иче турган болсо, мына ошол адам үчүн бир ыйык болгон, адамдардын ортосунда бир общепринятый бир ыйык болгон нерсе менен ант ичип жүргөн. Кыргыздар үчүн нан урсун дегендей. Бирок шариятыбызда бир гана Аллахтын аты менен гана ант ичкен, мына ошол действительно ант болуп эсептелет. Эмне үчүн дегенде, керек болсо Куранды көтөрүп Куран менен ант ичкен, бул тыюу салынган. Шариятыбызда ал ант дагы действительный болуп эсептелбейт. Аллахтын аты менен ант ичкен, мына ушул действительно ант болуп эсептелет. Туугандар, потому что ошол берген анттын положениялары болот. Эгерде ошол ишке ашпаган болсо, ошол нерсенин жазасы болот. Мына жараткан ушул жерде вал аср деп ошол өмүр менен ант ичип атат. Адамга берилген өмүр, убакыт, мезгил. Адамзат бул дүйнөдө бардык нерсени жеңиши мүмкүн, бирок эч качан убакыттын үстөмдүк кылган адам болушу мүмкүн эмес. Мезгилди эч ким жеңген эмес. Ошондуктан заманды сөкпөгүлө деген. Аллах таала айткан, заманды сөкпөгүлө. Заман бул менмин. Бул дүйнөгө адам болуп келип 20, 30, 40, 50, 60 жашка чыгып, өзүнүн ушул дүйнөгө эмне себептен келгенин, максатын тааныбай, билбей, мына ушул дүйнөдөн эч нерсени билбей чыгып кеткен адамдар канча болот? Мына ошол зыянга учурап деп өмүрдү эгерде күйгүзүп жибере турган болсо, мына ошол адам чыныгы банкрот деп мына ошол нерсени айтса болот. Ошондуктан Аллах субхана ва таала вал аср сүрөсүндө мына ошол аср, вал аср деп убакыт менен
ошол мезгил менен ант ишти. Ал эми мына ушул Кахф сүрөсүндөгү Аллах айтып атат мынакей, ошол адамдардын бул дүйнөдөгү жашаган өмүрү, алардын образы, ал адамдардын кечирген күндөрү, ал адамдардын тутунган иштери, алардын койгон максаттары, алардын тутунган жолдору, мына ошолордун бардыгы зыянга учураганы ким экендигин айтып берейинби? Айт деп Аллах Таала айтып атат Кахф сүрөсүндө. Алладина далла са'юхум фил хаяти дуnya ва хум яхсабуна аннахум юхсинуна суна. Алар мына ушул дүйнөдөгү жасаган иштеринин баары калп болду. Алардын жасаган, алардын жашаган өмүрлөрүнүн баары адашуу жолуна түштү. Адашты, чындык акыйкатты жоготушту. Ва хум яхсабуна аннахум юхсинуна суна. Ва хум, мына ушул жерде ва вы тамгасы тугандар арабский грамматикада вау аль-халия деп коет. Бул дегени мына ошол адамдарды, бул дүйнөдө өмүр сүрүп аткан, өзүн чындык акыйкаттын үстүндөмүн деп өмүр сүрүп аткан инсандардын акыбалы кандай абалда экенин, ва хум яхсабуна аннахум юхсинуна суна. Алар өздөрүн туура жол, туура багыт менен туура иш алып кетип атабыз. Биз эң сонун нерсени жасап атабыз. Туурабыз, чындыктын үстүндөбүз деп мына ошентип эсептеген абалда булар өмүрлөрүн жоготуп зыянга учурап кетип атышат деп Аллах Таала мына ушул Кахф сүрөсүндө айтып атат. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала бардыгыбызга чындык акыйкатты жүрөгүбүзгө салсын. Акыйкат тугандар бир гана анын сырткы көрүнүшү эмес, анын ичиндеги маңызы менен болушу бул акыйкат. Адамдардын көзү көрүп турган көз, тугандар дайым айтам. Адамдын көзү эгерде бирөө мынакей зулум жасап, бирөөлөргө зулум жасап, кичинекей ушундай жырткычтык менен адамдарды өлтүрүп жаткан болсо, адамдын көргөн көзү мына ошол нерседен көз, адамдын көзү оорубайт. Адамдын көзү оорубайт, адамдын жүрөгү ооруйт. Эмне үчүн дегенде бул көз, мына могу биздин пешенебиздеги турган эки көз, бул бир гана көрүү касиети берилген. Бирок бул көз чындык менен акыйкатты ажырата билүү жөндөмү бул көзгө берилген эмес. Адам бул внешний обликти гана көрүшү мүмкүн. Ал сырткы көрүнүшүнө карап туруп, мындай келбетине карап туруп, ошол нерсени кабылдашы мүмкүн. Бирок бул көздү мынакей ушул араб тилинде тугандар басар деп коет. Ал эми жүрөктүн көзү болот. Ал жүрөктү тугандар басыйра деп коет. Жүрөктүн көзү басыйра деп коет. Ошол жүрөктүн көзү болбош керек. Аллах субханаху ва Кур'ан Каримде айтып атат: "Фа иннаха ла та'мал абсар, валакин та'мал кулуб аллати фис-судур." Адамдардын көздөрү көр болбойт. Мына ушул бетиндеги көздөрү көр болуп калбайт. Адамдардын көкүрөктөрүндөгү болгон жүрөктөр көр болот деп Аллах Таала ушул аятында айтып атат. Жүрөктөр көр болот. Жараткан ушул нерседен сактасын. Адамдардын жүрөктөрү көр болуп калышынан Аллахым өзү сактасын. Тугандар, дуа кылабыз. Аллахым бардыгыбызга бекем иман берсин. Мына маркум өтүп кеткен ушул бир туганыбыз бар экен, эжекебиздин, Лилия эжекебиздин ушул дүйнөдөн көз чумуп кетиптир. Ушул жамааттан дуа деп суранган экен. Аллахым өзү рахматын алсын, күнөөлөрүн кечирсин. Амин. Я Раббана, Аллахым туура жолдон адаштырбаган, ушул жерге келген ар бир тендеңден кандай дуа тилектер болсо Аллахым өзүң орундаткын. Кудайым туура жолдон бизди адаштырба, Аллахым туура жолдон адаштырба Кудайым. Жүрөктөрүбүзгө чындыкты, акыйкатты Аллахым чындык акыйкат сүрөтүндө бизди жайлаштыр Кудайым. Ошол чындык акыйкатты көрүп таанып билгенди жана артынан ээрчип жашаганды өзүң насип эткин. Аллахым калптан анын абдан кооз сүрөтүндөгү болгон калп болсо дагы ошол калптын калп экенин көргөндү жана ошол калптан алыс жашаганды Аллахым өзүң насип эткин. Кудайым элибизге, журтубузга ынтымак, биримдик, ынтымак бергин я Раббана. Элибиздин ынтымагын, биримдигин Аллахым өзүң бекем кылгын. Сырттан болгон душмандардын көз арттырган, жаман ойлогон ойлору болсо Аллахым ошол жаман ойлогон ойлорун, алардын суук көздөрүнүн бардык жамандыктарынан Аллахым өзүң бизди сактагын. Аларды өздөрүнө кайтаргын я Раббана. Элибизди улут-улутка, уру-уруга, регионго бөлүнбөстөн бир ынтымактуу эл болуп жашаганды Аллахым баарыбызга насип эт. Өтүп кеткен ата бабаларыбыз, жакындарыбыздын жаткан жерлерин жайлуу кыл. Алардын инсандык табияты менен кетирген кемчиликтерин Аллахым өзүң кечир. Бала чакаларыбызды имандуу кыл, аларды намыстуу кыл. Аллахым келечеги жаркын жана өнүккөн өлкөдө жашаганды Аллахым аларга насип эткин. Аллахумма салли ва салли ва барик аля набийина хабибина саййидина Мухаммад ва алейхи ва сахбихи ажмаин.